Ар бир бала өз мамлекетинде терең билим алууга татыктуу жана укуктуу. Ал үчүн албетте мамлекет тарабынан шарттар жаратылышы керек. Бүгүнкү күндө болсо Кыргызстанда мектепке чейинки балдарга билим берүүдө балдар 24% же 30% гана камтылган. Бул дегени бизде Кыргызстанда балдар бакчасы жетишсиз дегенди далилдейт. Мына ошондуктан да бүгүнкү күндө билим берүү жөнүндө жаңы мыйзам долбоору эл талкуусунда жүрөт. Анын негизинде болсо жакында эле тагыраак өткөн жылдын 22 декабрында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун атайын тескемеси дагы чыккан. Бул тескемеде ушул балдар бакчасын көбөйтүүдө кандай жолдор каралыш керек жана аны ишке ашырууда айрыкча документтерди топтоодо жеңилдетүүлөргө кимдер көмөктөшүш керектиги баса белгиленген. Бүгүн дал ушул теманын тегерегинде биз сөз кылмакчыбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Алгач мен сиздерди бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору менен тааныштырып өтсөм, андан соң биз бул багытта маегибизди баштасак. Бүгүн бизде студияда конокто Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаты Адилбек Жорубаев жана ошондой эле Жалал Абад шаарынын вице-мэри Гүлбарчын Таштанбекова, Жалал Абад шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысынын орун басары Айнура Маданова эжекебиз, Жалал Абад шаар райондор аралык санэпид көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгери Рома Ураимовдор келип отурат. Саламатсыздарбы, биздин студияга куш келиптирсиздер. Алгач эле кеп кезегин Айнура айым сизден баштасак, бүгүнкү күндө чындыгында статистикада ошол 24% деп айтылат. Жалпы Кыргызстан боюнча балдардын болгону 24% гана камтылат балдар бакчасына барган деп. Балдар бакчасында алган билим канчалык деңгээлде билим берүүдө негизги ролду ойнойт? Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Туура белгиледиңиз. Биздин өлкөбүздө эң негизги артыкчылыктуу билим берүү саясаты бул билим берүү болуп эсептелет. Биздин өлкөбүздө эң баалуу бул балдар фактору да. Албетте, балдарыбызды тарбиялоодо, балдарыбызды өнүгүп өстүрүүдө, аларды багууда, алардын дене боюн, руханий адеп аклагын, айлана чөйрөнү таанууда бул мектепке чейинки билим берүү мекемесинин ролу абдан чоң. Биздин Жалал Абад шаарыбызда 26 мектепке чейинки мамлекеттик билим берүү мекемеси иш алып барат. 14 мамлекеттик эмес билим берүү мекемеси иш алып барат мектепке чейинки. Ошондой эле республикабыздын аймагында иштеп жаткан бардык мектепке чейинки билим берүү программаларды, мамлекеттик билим берүү стандарттын жана вариантивдүү программаларды негизинде биз иш алып барабыз. Жалал Абад шаарыбызда балдарды бакчага камтуунун пайызы 38%ды көрсөтөт. Ошондой эле шаарда, Жалал Абад шаарында 38% менен балдар камтылган. Акыркы 3-4 жылда биздин Жалал Абад шаарыбызда бир нече көптөгөн балдар бакчасынын ачылыштары болду. Ошондой эле алдыда билим берүү өнүктүрүүнүн программасына ылайык, стратегиялык пландарыбызга ылайык жана жогорудагы тескемелерге ылайык мына Жалал Абад шаардык депутаттар кеңеши жана шаардык мэрия менен биргеликте алдыда дагы бир нече балдарды ачуу пландарыбыз бар. Рахмат. Негизи эле бүгүнкү күндө Гүлбарчын айым айтып кетсеңиз, ошол балдар бакчасын ачууда документтерди даярдоодо, нормаларга, талаптарга ылайык документтерди даярдоодо канчалык деңгээлде көпчүлүгүндө мындай ошол мүмкүнчүлүк болбой атат да. Мисалы, ошол эле мамлекеттин курулушу менен катар жеке менчик балдар бакчаларындагы курулушу болсо, мүмкүн биз ушул бүгүнкү кырдаалдан чыгат белек деген ойда. Кантип ойлойсуз? Эми бала бакча ачууда чогултулган документтер эми өзүнүн мыйзам чегинде ошол белгиленген тескемелер бар, жарлыктар бар, ошонун негизинде аткарылат. Бирок бул жеңилдетүү деген жак бул эми биздин балдардын келечекте коопсуздугуна карап ошого жараша мыйзамдарды өзгөртүү зарыл деп эсептеймин. Анткени бул бала бакча ачуу менен биргеликте биз ошол балдардын ден соолугун жана өнүп өсүүсүн камсыз кылышыбыз зарыл. Мен ойлойм, ар тараптан ошол өзүнүн белгиленген адистери ошол боюнча мындай туура өздөрүнүн сунуштарын беришет деген ишеничтемин.
Негизи бул тизкемеде саламаттык сактоого дагы мындай тапшырмалар берилген, көрсөтүлгөн. Ал жерде ошол мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын түзүлүшүнө, аларды күтүүгө жана иштөө режимин уюштурууга карата санитардык эпидемиологиялык талаптар, санитардык эпидемиологиялык эрежелерин жана ченемдерин кайра карап чыксын жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин чечиминин долбоорун белгиленген тартипте киргизсин деген талап турат да. 2016 жылдан бери иштеп келаткан талап, норма кандай болчу? Бүгүн ушул тескеменин арты менен негизинде кандай жумуштарды аткара аласыздар? Ал 2016 чыккан 201 токтомдун негизинде 5 тиркемесинде жазылган. Мисалы, эгерде бакчага ясельный группа болгон болсо, 2,5 метр квадрат ар бир балага деп бул жерде эсептелинген. Ал эми калган группадагы тайпадагы балдарга 2 метр квадраттан жер каралсын. Ошол метр квадраттан кем эмес ар бир балага да эсептелип калган. Эми ошол эмени карап көрсөм, мисалы аны эмесин мүмкүн 1,5 метр квадратка бир аз кыскартып, төмөндөтүш керек. Андан тышкары бизге ошол негизинен бала бакча салынарда ар бир салынарды имарат ошол типтүү боло турган болсо, сөзсүз түрдө жергиликтүү мамлекет санитардык көзөмөлдөө кызматкерлер бир макулдашып, ошол жана архитекторлор менен макулдашып иш алып барса, демек ал жерден эч бир мындай көйгөй маселе болбойт десек болот да. Себеби бул жерде бала бакчалардын жана тепкичтеринен бери киребештеринен бүт бала арасы эске алынат, каралат. Ал эми биз бул жерден архитекторлор өздөрүнөн мүмкүнчүлүктү берип койсок, ал жерден алар жанагы санитардык эпидемиологиялык эрежелердин талаптарын аткарбастан жана кадимки тарыздагы үйлөрдүн эле имаратындай салып коюшу мүмкүн. Ошого биз ар дайым ошо жанагы жергиликтүү архитекторлук кызматкерлер менен тыгыз иш алып барып келебиз. Эгерде кандайдыр бир имарат салына турган болсо, мамлекеттик оорукана болобу, бала бакча болобу, мектеп болобу, сөзсүз түрдө биз менен жергиликтүү санитардык көзөмөл кызматкерлер менен макулдашып, алар менен мындай каталышып биргеликте иш алып барышыңыздар керек депчи. Кийин бизде айрымчылык болуп калат. Имарат бүткөндөн кийин ошол айрым архитекторлук кызматкерлер келип тапшырар да, биз анан айрым кемчиликтерин айтканда, кайрадан ушу жаңы имараттын сыртын же ички түзүлүшүн башка эмеге өзгөртүүгө туура келип калат да. Демек бул жерден проектиге өзгөртүүгө туура келип калат, Ошондуктан айтабыз, биз проект маалында биз менен макулдашып койсоңуздар, ошо менен биз бүткөндөн кийин дагы эч кандай бир маселе болбойт. Ал биз караган эме ошол 201 токтомдун негизинде. Бүгүнкү күндө ошол бизге дагы мындан ары сунуш келет, кандай кылып өзгөртүүнү айтасыздар. Ал жерден бир эле имараттын түзүлүшү эмес, бөлмөлөрдүн жана түстөрүнүн өзгөчөлүктөн бери айтылат, кандай болушу керек. Балдар ойночу, ичкиси, сырткысы кандай өзгөчөлүктөр болот. Ошолордон бери биз сунуштарды беребиз. Рахмат. Адилбек мырза, айтып кетсеңиз, мына эл аралап көп жүрөсүз, канча созуктан бери депутатсыз, төрага да болдуңуз. Негизи эле балдар бакчасынын жетишсиздиги мындай айтылып эле келет. Эми эл аралап жүргөнүңүздө мен ойлойм көп адамдардан көп айтылгандай наказ болсо керек. Өзүңүздөрчө бир сүйлөшүп, кантип чечебиз, кандай болот деп, анан бүгүнкү күндө чындыгында билим берүү тармагы ушул жаңы мыйзамга муктаж экенин сезе билдиңиздерби негизи? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу эфирдин катышуучулары. Албетте биз бул талаптар боюнча адис болбосок дагы негизинен эл өкүлү катары так айта алабыз. Бүгүнкү күндө мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин жетишсиздиги бул ачык эле бул чоң көйгөй болуп турат. Тилекке каршы мамлекет бүгүнкү күндө аракеттери чоң болуп жатат, жана биздин шаар бийлиги деле аракеттерибиз чоң эле болуп жатат. Жана жогоруда коллегалар айтып кеткендей, мектеп жана бала бакчалар ачып атабыз, акчаларды бөлүп берип атабыз, бирок ошол бюджет ар дайым ушул кичине жетишсиздигине байланыштуу толук кандуу камсыз кылып бере албайбыз. Ошондуктан мен ойлойм, ушул бул тескеме боюнча сөз кыла турган болсок, бул жерде ушул мектепке чейинки мекемелерди ушул жеке тараптарга деле ачууга мүмкүнчүлүк берүү жана ушул аларга шарт түзүү, ооба, мүмкүнчүлүк берүү жана ошол шарттарды оңойлотуп берүү деген максат, ыңгайлаштырып жана жөнөкөйлөштүргөнү ушул
мүмкүнчүлүк түзүп берүү боюнча болот, тескемеде ошол боюнча экен. Мен эми кандай десем, бул жерде өкмөттүн чечимин мен ойлойм, окуп чыгып мындай чечимге келдим. Бул жерде ошол иш алып баруусун жеңилдетүү же талаптарды жеңилдетүү эмес, ошол мекемени ачуунун жолун жеңилдетүү деп эсептесек болот. Бирок талаптарды биз ошол бойдон катуу коюш керекпиз. Бирок эми ал талаптарды катуу койгондук бул алардын ишине бир тоскоолдук кылуу эмес. Аларга жардам берип, ошол талаптарды туура жана ошол мыйзам боюнча жана неме талап боюнча кандай болсо, ошого биздин мына коллегалар ар ким өзүнүн эмеси боюнча адистер болуп турушат. Булардан жардам керек жана биз ошол мыйзам чегинде биз ошону жол түзүп бериш керекпиз да. Кийинкиликте уже ушул биздин ар тараптуу керектүү адистер жардамын бериш керек деп эсептейм. Рахмат. Азыр эле жогоруда Гүлбарчын айым айтып кетпеди, Рома мырзачы, мисалы курулуш архитектурасы сиздерге карайт, мэриянын карамагында да мындайча айтканда, көпчүлүк учурларда мындай мунасага келбей же болбосо айрым учурларда бири-бири менен кеңешпей иш алып баргандын акыбетинен ушундай нерселер көп чыгып калат да. Ошондуктан канчалык деңгээлде ушул маселени сиздер актуалдуу деп билесиздер да? Мисалы айтып атпайбы, тиги архитекторлор берет, анан алар куруп алып туруп, анан акырында бүткөндөн кийин бизге кол койдурганы келет. Ошого чейин ушул нерсени көрсөтүп койсо, бүгүнкү күндө ушундай мындай пикир келишпестик пайда болбойт эле деген мындай бир эле балдар бакчасында эмес, негизи бардык эле курулуштарда ушул маселе бар да. Негизинен кандай гана курулуш болбосун, бала бакча болобу, мектеп болобу, шаардагы курулуштардын баарында эле биз ушул проект алып келгенде эле санэпид көзөмөлдөө борбору менен макулдашууга сөзсүз түрдө жиберебиз. Ушул курулуш убагында мүчүлүштөр чыккан болсо, текшерүүлөр болот, ал жерде комиссия түзүлөт. Ошол учурунда ошол если туура эмес курулуш иштери жүргөн болсо, өздөрүнүн сунуштарын берсе, ошол маалда сөзсүз түрдө ошо мыйзам чегинде баарыны өзүнүн калыбына келтирүүгө аракет жасаган. Мисалы азыр эле айтып атпайбы, ушундай фактылар бар деп кошумчалайсызбы? Айтып кетсем болобу. Эми бизде ар бир мекеме адистери өздөрүнүн ишин так аткарат деп мен ишенем. Бирок бизде баягындай түшүнүктүүлүк калган да, бул чейинчи. Бизде баягы жеке тарап мамлекеттен бир жардам күтсө, өзү чуркап жүрүп ошол жардамды талап кылып суранып жүрүп алат да. Бул тескемеде биз бир нерсени түшүнүш керекпиз да. Биз өзүбүз кызыктар болуп атабыз, мамлекет өзү кызыктар болуп атат. Алардын ачылышына, биздин жетишсиздигибизге байланыштуу биз ошол жеке тараптарга мүмкүнчүлүк берели. Керек болсо жерлеринде эле ГЧП кылып туруп, государственный частный партнерство кылып туруп, биргеликте жерлерди берип болсо дагы биз ошол толук кандуу биздин мектепке чейинки мекемелер жетиштүү болгонго чейин биз өзүбүз иш алып барыш керекпиз. Өзүбүз ошондой адамдарды керек болсо неме кылып туруп, презентация кылып же өзүбүз чакыртып, ошол элге жеткирип, жеке ишкерлерге ошондой эме бул жерде жазылып турат, аялдарды деле мындай бизнеске тартуу максатында деп жазылып турат да. Ошого биз ошондой адамдарда кызыктардыкты жаратыш керекпиз да. Ошого акчасын сарптап, ушундай мекемелерди ачуугачы. Ошону биз бул тескеменин негизинде айтсак, биз ошондой иш алып барыш керекпиз да. Биз өзүбүз ошого кызыктар болуп, биз өзүбүз чуркап, керек болсо бүт инстанциялардын иш кагаздарын болсо дагы өзүбүз бүтүргөнгө жардам бериш керекпиз. Аларга бүт мүмкүнчүлүктү түзүп бериш керекпиз ачылышыначы. Ошондой кыла алабызбы анан? Сөзсүз түрдө бул бала бакча көйгөйү, ушул мектеп көйгөйү күндөн күнгө шаардын калкы өсүп жатат да. Бул баягы бизде мисалы үчүн быйылкы жылы Жалал Абад шаарында 3 бала бакча, Некрасова көчөсүндө 180 орундуу, Төш Куччуда 100 орундуу, Тайгараев айылында 50 орундуу бала бакчалар курулуштары бүтүп ишке берилди. Мындан кийин дагы мындай иштерди сөзсүз түрдө жүргүзөбүз. Сөзсүз түрдө шаар бийлиги жаңы бала бакчаларды жеке менчик болобу, мамлекеттик болобу бала бакча курууга жана ошо ишке берүүгө кызыктар.
биз кызыктар ошо кантип кызыктар, мисалы жер менен камсыздап бере аласыздарбы же болбосо өзү негизи мен бакча курайын эле деп келген мындай ишкерлердин саны барбы, өзү келгендер барбы негизи, же өзүңүздөр ошол жогоруда Адилбек мырза айтып кетпедиби, кызыктар болуп бир мындай кимиңиздер бала бакча курасыздар деп бир жеңилдиктерди берип атасыздар да, мисалы бонус деп коет го, мындай соода саттыкта деле бонус берилет, акция болот дегендейчи, сиздер кандай мындай жеңилдик бересиздер ишкерлерге, ошол бала бакча курабыз дегендерге? Бала бакча курууга эми жер маселесин, анан кийин документация маселесинен толугу менен жардам берет Жалал Шарт мэриясы. Эми азыр эми келди, буюрса бунун үстүнөн иш жүрөт, биргеликте иштеш керекпиз. Рахмат. Айнур айым, айтсаңыз, мисалы албетте мамлекеттики болгон бул жакшы, жакшы. Көзөмөл дагы катуу болот дегендей, себеби дегенде ал жерде биздин келечегибиз тарбияланат. Бирок жеке менчик деле жакшыбы? Кантип ойлойсуз да? Мисалы ушул мыйзамдын негизинде жеке менчик балдар бакчалары дагы ачыла турган болсо, бир топ эле мамлекетке жеңил болот. Эң башкысы бала билим алып атат да. Бирок эгерде албетте ишкерлер беш колун оозуна салып. Албетте. Мектепке чейинки билим берүү эле эмес, мисалы үчүн жалпы орто билим берүүчү мектептер деле. Биздин шаарыбызда 9дан ашык жеке менчик мектептерибиз бар. Биз мониторингдеп салыштырып байкайбыз. Балдардын багуудагы, балдарга коюлган шарттар, аларды тарбиялоодо, ал жеке эле имараттын көз каранды эмес, ал имараттын коопсуздугу, ал жерде иштеп жаткан педагогикалык адистердин билим деңгээли, балдарга берилип жаткан азык түлүктүн сапаттары, ошол эле мамлекеттик чембердиктердин сакталышы, баарысы ошол жерде бул тескемеде да жана мамлекеттик чембердиктерде да каралып айтылып кеткен да. Биздин шаарыбыздагы жеке мектептерди көзөмөлдөөдө бир аз маселелер бар. Кандай маселе? Кененирээк айтып кетсеңиз. Мисалы үчүн жеке менчик мектептерде, жеке менчик бакчаларда мисалы үчүн тынымсыз көзөмөлдөөгө бир топ санэпидстанциянын өкүлү да берет, уламаларды барып кароого мүмкүн эмес. Бирок баягы жергиликтүү биздин шаарыбызда жайгашкандыктан жана ал жерде балдар наристелер тарбияланып жаткандыктан биз алардын коопсуздугуна кароого жана камкордук алууга милдеттүүбүз. Андыктан ал жерде иштеп жаткан директорлор менен, ал жерде иштеп жаткан ишкерлер менен байланышып, аларга мындай методикалык жардам көрсөтүү максатында жана баягы ал жерде иштеп жаткан мугалимдер бир эле кирип алып иштей бербеш керек. Аларды өзүнүн квалификациясын, өз билимдерин көтөрүп туруш керек балдарга тарбиялоо берүүдө. Жана алдыңкы тажрыйбаларды да пайдалануу керек. Бири-бирибизге байланышып турсак жакшы иш алып барылат да. Негизинен жеке мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин ачылышы бул бизге зарыл, пайда келтирет. Мына мен жогоруда айтып өттүм, буга чейинки иштеп жаткан бакчалардын ишмердүүлүгү ушул учурда талапка жооп берет. Ал жерде балдардын саны мамлекеттик мектеп бакчаларга караганда саны аз. Туурабы? Ошондой жактары дагы бар. Анан материалдык базасынын чоңдоодо дагы талаптар бар. Негизинен биз ушу жеке менчик балдар бакчасынын ачылуусун, көбөйүүсүн зарыл деп эле эсептейбиз. Мисалы бир эле жеке менчик эмес, негизи Адилбек мырза айтсаңыз, ошол эгерде документтерди толтуруу, ошол тескемеде айтылгандай жеңилдетилген формага өтө турган болсок, мамлекет деле куруп баштайт да. Кантип ойлойсуз? Мисалы мамлекетке деле мындай же эч кандай бир тиешеси жокпу, баардыгы келип эле бюджетке такалып калышы мүмкүнбү? Жок, эми мамлекетте эгерде мүмкүнчүлүгү болсо курмак. Эми биз өзүбүз деле сиз менен коллегабыз көрүп атпайбызбы, бюджет ар дайым тартылыш. Ошондуктан толук кандуу бир замат эле баягы орусча айтканда потребности баарын камсыздап кылуу кыйын. Бирок азыр биякта жогоруда коллегабыз айтып кеткендей, биздин кагазга карасак, кагазда бүт жок жазылган. Бирок ошол кагаздагы жазылган нерселерди, талаптарды биз ишке ашыруу, сөздүн кептин баары ошондо да. Ошол талаптарды аткарылышын көзөмөлдөө. Эми эгерде биз ошондой азыр жеке менчиктер менен мүмкүнчүлүк берип, бар жокты жеңилдетип берген болсок, албетте биз алардын талаптарын катуу коюп, контролдоону күчөтүш керек. Себеби бул жерде баасынан баштап, жана санэпидстанциялык баягы неме
санитардык эмелерин нормаларын деле жана баягы коопсуздугун деле жана тамак ашын деле катуу тескериш керек. Бирок эң негизгиси ушул баасынан башташ керек да. Азыр биз свободный плаванияга коюп койсок, эртең жеке менчиктегилер куруп ачып алгандан кийин каалаган баасын коюп, биз билесиздер, бизде көбүнчө карапайым эл, основной биздин эмебиз, элибиз карапайым эл болот. Ошондуктан биз ошолордун да мүмкүнчүлүгүн эске алып, бир четкий критерийлерди коюп чыгыш керекпиз да. Бул мыйзамды мисалы мамлекеттен ал жакка жер берилип же кандайдыр бир баягы келишимге келип атканда болгон болсо, биз деле өзүбүздүн бир талабыбызды кое алабыз да. Бул жерде эми иштеш керек. Бул жерде критерийлерин иштеш керек, талаптар боюнча иштеш керек. Лицензияны жеңилдетсек дагы, бирок талаптарды катуу коюш керек. Лицензияны алууну жеңилдетип туруп, бирок ошол иштетүү боюнча талаптарды катуу коюш керекпиз. Мисалы, биздин коңшу эле мамлекеттерде, Айнур айым, сиз билсеңиз керек, Адилбек мырза, мына Өзбекстанда, билгенден ушул Өзбекстанда мындай айтышат экен да, ошо жеке менчиктерге азыр эле жогоруда айтпадыкпы, текшерүү кыйын депчи, текшере албайбыз барып депчи. Ошол текшерүүнү ата-энелерге берет экен да, ошол милдеттичи. Бул канчалык деңгээлде мындай ушул тажрыйбаны деле колдонсок болобу, болбойбу, кандай деп ойлойсуз да, мисалы? Мындай тажрыйба биздин шаарыбызда деле бар. Бар, Бул мектептерде да, бакчаларда дагы бар. Анткени ар бир ата-эне өзүнүн баласын кандай чөйрөдө тарбиялап Бирок ата-эне барып текшергенин мен угуп элемин да. Бирок бала көрүш керек да. Ар бир ата-эне баласынын кандай камкорлукта каралганын көрүш керек. Ата-эне милдеттүү бар. Мисалы ошого бир уюм түзүлгөн, байланыш болуш керек. же жөн эле өзү бар. Ушул күндөрдө биздин шаарыбызда ата-энелер мектеби деген программа киргизилди. Бул программа ушул тескемеде да келтирилет да. Бул ата-энелер программасы өтө баалуу, өтө керектүү бүгүнкү күндө. Анткени биздин билим берүү мекемеси менен биз педагогдорду ата-эне менен тыгыз байланыштырат. Ата-энелер ошо ишин ошол бакчадан, ошол мектептен баштаганы жакшы да. Балдар кимдин колунда тарбияланып жатат, кандай шартта тарбияланып жатат, ошо байланыш керек. Бирок жеке эле ата-энелердин көзөмөлүндө коюу бул максаттуу деп деле толук айта албайм. Анткени алар адис эмес да. Алар программаны толук билбейт. Алар көрүшү мүмкүн, баласы кандай тамак жеп жатканын, кандай жерде тарбияланып жатканын байкашы мүмкүн, бирок баланы өнүктүрүүчү программаларды алар теске албайт. Баланын өсүүдөгү мониторингтерин баалай албайт. Менин оюмча да, албетте ата-эненин көзөмөлү бул деле кошумча бир жардам катары ашыкча болбойт. Бирок эң негизги көзөмөлдү мамлекет өзү жасаш керек. Ата-эне тарапта мамлекет өзү деле, өкмөт өзү деле бир жана жогору айтып кеткендей критерийлер болсо, ошол ата-энелерге деле караштуу бир критерийлерди койсо, кайсыл жагын алар карап бериши мүмкүн. Эми билим берүү боюнча жана билим берүүнүн сапаты боюнча албетте мамлекет өзү тейлеш керек, жана ошол баалары боюнча мамлекет өзү тейлеш керек. Бирок баягы баланын жанагы жашоо шарттарын ата-эне кошумча тейлесе болот деп ойлойм. Рахмат. Гүлбарчын айым, айтсаңыз, бүгүнкү күндө ушул чындыгында жеке ишкерликке мындай мүмкүнчүлүк берип, өнүгүүгө мүмкүнчүлүк берип, бирок ошол эле учурда көп нерселердин коопсуздук жагын эске албай келебиз да. Мыйзамдан сырткары ушул жергиликтүү бийликтин демилгеси менен текшерүүгө такыр эч кандай бир мындай мүмкүнчүлүк жокпу? Мисалы, азыр эле жогоруда айттыңыз да, жеке менчиктерди текшере албайбыз биз барып депчи. Мисалы, Айнур айым айткандай, ал жерде билбейсиң да, эмне жеп атат, ичип атат. Мейли жеген ичкен болсо да, эмнени окутуп атат. Эмне менен сугарылып атат ал жаштар. Маселенин баары ошого келип атпайбы? Же мен туура эмес айтам, Айнур айым? Туура айттыңыз. Бизде көбүнчө ушул мыйзамдар өзгөрүү кирип, эми биздеги мыйзамдар гумандуу мыйзамдар деп айтсам жаңылышпаймын. Анткени көп биздин иш аракеттерибиз ушу түшүндүрүү иштери менен гана чектелип калып атат. Айыппул салууда дагы өлчөмдөр аз болгондуктан, ошол эле билим берүүдө эле эмес, ушу саламаттык сактоодо дагы өзүңүздөр белгилүү болгондой, ушу рейдтерге чыккан учурларда биз эскертүү беребиз, түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз и айыппул салабыз.
Бул бирок ошо жеке менчиктерге дагы кыласыздарбы, рейдти бара бересиздерби же ал жерде мындай эмне үчүн келдиңиздер деген бир пикир келишпестик? жок, буйрук чыгат. Буйрук чыгат, ооба, буйрук чыгат. Ошол буйруктун буйрукту бирок сиздер канча күн мурда бересиздер? Биз сени текшергени кетип атабыз деп. Бир жума мурда чыгарылат. Ал жерде таратасыздар, чыга турган, ооба, чыга турган баягы менчиктин түрүнө карабастан деп буйрук чыгат. Ошол жерде эмнелер карала турган маселелер кошо жазылат. Комиссиянын составы менен ошол рейдтерге чыгып текшерүүлөр жүргүзүлөт. Бул текшерүү канчалык деңгээлде эффективдүү деп ойлойсуз, Роман мырза? Мисалы, мага айтат да, биз бир аптадан кийин сенин үйүңө конокко барабыз деп. Мен ошо келе турган күнү аябай чыныдай кылып бардыгын тазалайм да, туурабы? Эч нерсе калтырбай. Эффективдүүлүгүнүн жакында текшергенден кийин эле, текшерип кеткенден кийин эле ал ошондон кийин оңолуп кетти деп же ошондон кийин ал эмени аткарбайт деп айта албайбыз чындыгында. Негизинен ошол ар бир мисалы бир эле бала бакчада же мектепте эмес, керек болсо ошо коомдук тамактануучуларда дагы ушу жеке менчик адамдын, ишкердин өзүнө жүктөлгөн да жоопкерчилик. Айтабыз, мына биз ушу келдик, биз көргөн учурда ушундай ушуларды катталып көрдүк, күбө болдук деп айтабыз. Бирок текшерүү кеткенден кийинки кандай иш алып барылат, ал ошол жеке ишкердин өзүнө жүктөлгөн жоопкерчилик. Анан жана айтып кеттиңиздер, жана ата-энелер депчи. Бул жерден ата-энелер күндө ошо баласын алып барат жана алып келет да. Демек ал жерде ошо кандай шартта жана баласы тарбияланып жатканын, тамактанып атканын алып көрүш мүмкүн. Ошол жерден дагы мындай бул мындай кошумча көзөмөлдөк болот да. Демек биздин балдар ушундай эме кылынып атат, шартта каралып атат, тамактанып атат десе, демек ошондо тиешелүү органдар барып чындыгында жеринде көрүп. Ал үчүн сөзсүз түрдө кагаз жүзүндө арыз болуш керек, жазып. Кагаз жүзүндө же жана азыркы күндө соц тармакка чыгып атат. Мына ошол видео түрүндө деле эме болсо, бизге ошол негизинде барып текшерилип көзөмөлгө алынат. Мындайча айтканда. Мейли, темадан алыстабайлы. Адилбек мырза, айтсаңыз, болгондо да ушул багытта, мисалы, балдар бакчаларын курууда, мындай инициатива көтөрүп, өзүңүздөр демилге көтөрүп, ишкерлерди тартып, ушундай бир иш планын киргизебиз деген ойдосуздарбы, кандай ойлойсуз? Же Жалал Абад шаардык мэриясы сунуштагандан кийин гана демилге көтөрөсүздөрбү? Жакшы болду. Эми чында мындай демилге бүгүнкү күнү көтөрүлгөн эмес, көтөрүлө элек. Себеби бизде эми баягы бирөөнү мажбурлап же бирдеке зордуктап ачтыра албайсың. Ар бир адам өзүнүн көңүлүндө, оюнда болсо өзү чуркап, ачып, өзү эметет. Бирок ишкерлерди биз ар дайым колдогон даярбыз. Колдоп деле келатабыз, колубуздан келген жардамды берип. Мисалы, мэрия тарап өзүнчө болсо, биз шаардык кеңеш өзүбүзчө. Эгерде аткаруу бийлигинде бир кандай бир кемчиликтер болуп же иштери бүтпөй, же кандайдыр бир эмелер, проблемалар болсо бизге кайрылат, биз чечкен жардам беребиз. Бирок муну мектепке чейинки билим берүү мекемелери боюнча сөз кылсак, бизде баягы жеке ишкерлерден андай кайрылуулар болгон жок. Келип туруп, КЧП кылып туруп, совместно келип ачайлы деген мындай масштабный проекттер менен сунуштар бизге шаардык кеңешке келген эмес. Аткаруу бийлигине билбейм, бирок негизи ар ким өзүнүн үйү болсо же бир жери болсо чакан кылып өздөрү ачып иштетип келатышат бүгүнкү күндө. Бирок биз айтып атканыбыз бул более мындай арус айтканда глобальный бул мыйзамдын негизинде карай турган болсок, бул нерсеге уже глобально эме кылыш керекпиз да, көз карашы менен биз келиш керекпиз. Ошондо эгерде ушул мыйзамда четкий критерийлер жазылып чыкса, ошонун негизинде биз иштеген даярбыз. Ошондо биз каалоочуларды деле тапканы, издегени жана ошол каалоочуларды биз стимул берип, ушул ишкерликке жана ушул направленияга акча киргизүүгө, мындай жардам берүүгө жана кызыктырганга биз деле даярбыз жардам бергеничи. Гүлбарчын айым, ушул тескеменин негизинде мындай эмне багытта, кандай багытта иш алып барайлы деп турасыздар да, негизичи? Мына жаңы жылдан тартып. Эми тескеменин чыкканына 22 декабрда чыгыптыр. Эч канча деле убакыт өткөн жок. Алдыда. Бул тескеме бизге ишке берилгенден кийин ушул биринчи квартал ичинде өзүбүз тийиштүү кызматкерлер менен бирге иштеп чыгып, пландарды, сунуштарды беребиз буюрса. Бүгүнкү күндө келе элекпи? Бүгүнкү күндө официалдуу түрдө бизге тескеме келе элек. Келе элек, рахмат. Айнур айым, мектепке чейинки билим, мектепке чейинки ошо балдар бакчага барган бала менен балдар бакчага барбаган баланын айырмачылыгы кандай?
Мектепке чейинки билим берүүндө тарбиялаган балдар бул сүйлөр ичинде өзгөрүш болот. Мектепке чейинки барган балдардын ой өрүшү кенен болот. Алар коллективге жакын болот. Ошондуктан мектепке даярдоо деп айтып атабыз да. Бул балдарды багууда, тарбиялоодо, аларды өнүктүрүүдө ал жерде атайын адистер иштейт. Атайын педагогикалык билими бар адистер иш алып барышат ата энелерге жардам катары. Андыктан сөзсүз түрдө айырмасы болот. Чыныгы педагогдон алар сабак алат. Рома мырза, айтып кетсеңиз, ушул санитардык нормаларды жеңилдетүү сиздердин жумушуңуздарды канчалык деңгээлде жеңилдетет же ошол норма ошол бойдон калганын сиздерге жакшы беле? Стандарт бир калыпта турбайт да. Стандарт кээ бир учурда жогорулашы мүмкүн же төмөндөшү мүмкүн дейбиз да. Мисалы, бул канча жылдан бери келаткан бул норма. Жок, ошону өзгөртүү талабы, мындай өзгөртүүгө убакыт келип жетти деп айтууга болот да, туура? Болот, себеби бизде мисалы айрым мисалы жеке менчик үйлөрүнө салган үйлөрүн бүгүнкү күндө ошо бала бакча ачабыз деп мындай бизге кайрылгандар болот. Бирок ошондо да биз аларга минималдык талаптарды айтабыз, ушуларды кылсаңыздар, бирок сиздердин мүмкүнчүлүгүңүз мындан ашпайт деп аларга айтып келебиз да. Эгерде биз ошондой учурларда ошол сунуштардан бери айтсак, эгерде здание типтүү же типтүү эмес болсо, андай мүмкүнчүлүктөрүн мындай эмелерин гана карап берсек, ал эмелерде артыкчылыктар эмне? Ал эми типтүү зданияда кандай артыкчылыктар болот? Ошолордон бери биз берип, ошол норманы биз өзгөртүүгө сунушту берсек, ошондо бизге дагы мындай башка жеке ишкерлерге дагы мындай жеңилирээк болмок да. Демек, ошо жанагы метр квадратынан дагы имараттын түзүлүшүнөн дагы бир топ аларга жеңилдик болот. Рахмат. Негизи эле Адилбек мырза, айтсаңыз, Советтер Союзунан бери мына эгемен алган жылдардан тартай эле негизи билим берүү жөнүндө мыйзам мындай толук кандуу өзгөрүлбөптүр да. Биз ошол Советтер Союзунда эле калыптанып калган мыйзам менен окуп келатабыз. Демек, убакыт жетти да. Ооба, эми бул деле мен ойлойм биздин билим берүү тармагында иштеп келген биздин адистерибиз, мен ойлойм, көп жана алар деле түшүнүп турса керек, билим берүү мыйзамын кайсыл деңгээлде өзгөртүш керек же кайсыл деңгээлде кошумчалаш керек же толугу менен өзгөрүш керекпи же заманбап болуп өзгөрүш керек да, негизи. Эми биз өзүбүздүн көз карашыбыз менен карасак, бүгүнкү күндө заман өзгөрүп келатат, бар жок санариптештирүү болуп келатат, орусча айтканда цифровизация, анан глобализация болуп келатат, жаштарыбыздын көз караштары башка. Мен ойлойм, ошол заман менен биргеликте биздин билим берүү министрлиги деле ошол мыйзамдарга жана ошол биздин эмебизге, билим берүү тармагындагы эмебизге кошумчалап жана өзгөрүүлөр киргизип туруш керек, сөзсүз. Айнур айым, мыйзам сөзсүз өзгөрүш керекпи? Билим берүү тармагында иштеп жаткан укуктук ченемдеги актылардын баарын биз жетекчиликсиз алабыз. Бирок азыркы учурда өнүккөн технологиянын мезгили, окутуунун жаңы ыкмалары пайда болгон, окуучулардын дагы ой өрүшү башка, билим берүүнүн мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү мезгили зарыл деп ойлойсуздар. Сиздерге терең ыраазычылык, келип маек куруп бергениңиздер үчүн ишиңиздерге ийгилик, түзүлүп калып кетебиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт өз соңуна келип жетти. Жогоруда биз сөз кылгандай эле, албетте ар бир бала өз мекенинде татыктуу билим алууга укуктуу жана ага татыктуу. Мына ошондуктан дагы бүгүнкү күндө мамлекет ар тараптуу балдарга шарт жаратууда бир катар ишмерчемдерин аткарып келет, ага ылайыкташтырып мыйзам долбоорлорун да чыгарууда. Болгону мына ушул эмгектерди так аткарууда, мыйзамдарды так аткарууда ар бир адис өзүнүн ишин так аткарса гана буйруса жогоруда биз сөз кылган жаңы мыйзамдардын долбоору ишке ашып, өз элине кызмат кылат деген ойдобуз. Ар дайым амандыкта жүз көрүшөлү, саламатта туруңуздар.